Янсибуллахул мавазина яумал қияма. Қияматта барыз білеуіз тараза қойылат. Адамдың есеп китеби ошол тараза менен өлчөнөт. Фаюта би ахли салати файвафуна уджурахум дейт. Намаз оқығандар алынып келініп, таразаға тартылып, ошоға жараша сооптор берилет. Фаюта би ахли садақа. Садақа бергендердин дагы садақалары өлчөнүп, ошоға жараша соогун алат дейт. Фаюта би ахли бала. Эми бул дүйнөдө сыноо. О аябай учурагандар, кыйынчылыкка учурагандар, келет экен, фала юнсабу лахумул мизан. Аларга таразада коюлбайт экен, вала юншару лахум диван, алардын китептери да ачылбайт экен. Исаббу лахумул ажру саббан, алардын үстүнө нөшөрлөп сооптор куюлат дейт. Алар кимдер десе, ошол сабырдуулар экен. Сабырдуулар экен. Башка бир риваятта келет, алар түз эле бейишке киргенде периштелер сурайт экен, силер кайсы амал үчүн кирип атасыңар? Дегенде биз кыйынчылыктарга сабыр кылгандар. Бизге зулумдук кылгандарды кечиргендер деп жооп берет экен. Ошо сабырдуу адам гана кечире алат экен да. Кечиримдүүлүккө дагы ушундай сооптор бар. Мына ошондуктан мына ушул нерселер бардыгы адамды бейишке алып бара турган сыпаттар.